Ички иштер министринин орунбасары Октябрь Урманбетовдун катышуусунда ыкчам кеңешме өткөрүлдү. Анда Талас облустук ички иштер башкармалыгынын 6 айында аткарган ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы чыгарылды. Иш-чарада алгач эле өз ишмердүүлүгүндө мыкты көрсөткүчтөргө жетишкен 15тен ашуун кызматкерге ички иштер министрлигинен Түркия мамлекетине 2 кишилик жолдомолор тапшырылды. Сыйлык алгандардын катарында мамлекеттин коопсуздугу үчүн жан үрөгөн жарандар дагы бар. Талас районунун Козучак айланын тургуну Токтобек Мундузбаев демилге көтөрүп, айылдын аймагына жашоочулардан чогулган акча каражатынын эсебинен 10 видео көзөмөл камераларын орнотушкан. Бүгүн мынтип өз учурунда айыл элинин өлкө коопсуздугу үчүн кылган эмгектери бааланып отурат. Эл көтөрүп ушуну демилгени жасаса болот. Ар бир айылдын өзүнүн коопсуздугу бар. Анын үстүндө биздики айыл чарба жер болгондон кийин мал багат, дан эжимдиктерин багат. Ошондой нерселерди акын уурдап кетмейлери, алып кетмейлери билгиспейт. Азыр айылдын ичинде коопсуздук жакшы болуп калды, транспорттун өтүшү, мына ууру кескилер сәл тыйылып калгандай болуп калды. Жалаң эле менин сыйлыгым эмес деп ойлоймун. Жалпы элибиздин сыйлыгы, ушу айыл элинин сыйлыгы. Ошолордун кылган мээнетине жараша арасынан аксакал агайыбыз бар экен деп мага көрсөтүп атат. Мен өзүм чоң ыраазымын айыл элине дагы. Ыкчам кеңешмеде өткөн жылдарга салыштырмалуу быйыл Талас облусунун аймагында кылмыштуулук боюнча фактылар 50%га кыскарганы айтылып, бул чоң көрсөткүч экенин ички иштер министринин орунбасары Октябрь Урманбетов белгиледи. Ошондой эле ички иштер министринин орунбасары Октябрь Урманбетов Талас облустук ички иштер башкармалыгынын Санарып Кырдаал борборунун учурдагы ишмердүүлүгү менен таанышып чыкты. Айыл канча население? Население? Эл канча? Саны? 2800. Чыгырышты алып учага турбайсың ба? Ошо жанагы Бешташ коруктан келген скоростной кал жерде кооптуу жерлердин баарына коюлду. Азыр дагы ал жерге дагы коюлганга аракет кылып атабыз. Андан башка айылдардагы Козучакта кечээ интернеттен көрүшүп, уже башка айылдардагы уже демилгелешип атат. Биз дагы Көдүр айылы депчи. Бишкек көл направлениеде иштете баштадык 5-ден баштап. Барлыгы. Мен азыр эми чүйдөн келип Таласка келип, Таластын түштүк көрдүк. Мамлекеттик жол коопсуздугун биринчи баштайбыз. Булардын баардыгы ушу айылдык бет акимдер, жергиликтүү милициялар менен чогулуп кошуп атышат. Эми бул коопсуздук баарыбызга керек да. Керек нерсе экен. Баарыбызга керек. Туурабы? Илгерки союз кездегидей үйдө кууп салбай кетип калчу заманга барышыбыз керек да. Туурабы? Бүгүнкү күндө Талас облусунун аймагында 157 видео көзөмөл камералар бар. Алардын ичинен адамдын жүзүнөн таануучу, 360 градус айланага байкоо жүргүзүүчү жана автоунаалардын ылдамдыгын көзөмөлдөөчү камералар. Укук коргоо тармагында мындай заманбап техникалардын колдонулушу ар түрдүү кылмыштардын бетин тез арада ачууга жана кырсыктарды болтуртпоого жакшы таасир берүүдө. Республиканын аймагында качып жүргөн жарандарыбыз 6-9 кармалды. Аларды да аныктаган. Берде биздин жүз таануучу камера болгондо баягы кылмышкерди баардык базадан өткөн камералар ошол кылмышкер өтүп баратканда 70%, 50% схожесть болсо эле камера өзү берден знак берет. Знак берет да, бул кызмат биздин кызматкерлер, ошол жердеги нөмөт өтүп аткан кызматкерлер тиешелүү кызматтарга маалымат беришип, алар ыкчам тергөө тобу ыкчам негизинде барышып ошол жерден ошонун 6-оону кармап калдык. Коомдук тартипти сактоодо биримдик менен аракет кылуу маанилүү. Коопсуздукту камсыз кылуу жалгыз укук коргоочуларга эмес, жалпы коомчулукка тиешелүү экени өткөрүлгөн кеңешмеде дагы бир ирет баса белгиленди. Сыймык Барманов, Нургелди Ашубеков, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.